Assalamu алейкум. Кылымдарды карыткан кыргыз калкы. Кыргыз эли кылымдарды колтугунда 3 кылды комузу менен карыткан деген улуу кеп бар. Ошондуктан сиздер менен бирге Кыргыз көч теле долбоору сиздердин назарыңыздарда. Кыргыз көч теле долбооруна куш келипсиздер. Ошону менен бирге биздин Кыргыз көч теле долбоорубузда мейманда Айбек Эсеналиев мырза, Нурбек Юсупов Кыргыздын Атуул кулуну жана Темир Молдокулов. Куш келипсиздер жигиттер. Эми Кыргызда жакшы кеп бар эмеспи? Атадан калган уул, атанын уулу турбайбы дегендей, кылчайбай жоого аттанган Кыргыздын атуулдар аман бекен деген жалындысык саламды сиздерге айтабыз. Тоо жамынган Кыргыз эли аманбы? Аманчылыкты самап келгендер, эсен бекен кылымдарды карыткан Кыргыз эли деген аманат менен келдиңиздер. Көңүл куунак, тоо жамынып келип, тоо жамынып кетем деп ыйман ынсабы менен атуулдары сиздер болосуздар. Эмесе биздин Манас чаңырыбызда ушул Кыргыз көч теле долбоорунда кыргыз көчмөн эл болсо дагы көчмөн болуп отурукташа албай, коктуголот тоо аралап, этекке түшүп кайра тоо жамынып асман тиреп, аскар тоого чыгып жүрсө дагы отурукташып калган өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн эгемендүү мамлекетибиз бар, көз карандысыз. Ошондой эле өзүбүздүн желбиреген желегибиз бар, өзүбүздүн туубуз бар, өзүбүздүн тилибиз бар, өзүбүздүн каада салтыбыз, үрп адатыбыз, ыйман ынсабыбыз менен мына мамлекет болуп олтурабыз жигиттер. Эми Кыргыз көч теле долбоорго сиздерди чакырганыбыздын себеби. Бу Кыргызда мына Кудай буйрса жараткандын көзү түз, Кыргызды сүйүп өзү жараткан экен дагы бир далил жараткандын пендеси экенибизди. Анткени агыны болбой, суу болбойт, тарыхы болбой, эл болбойт дегендей өзүбүздүн ажообуз Алмазбек Шаршенович айткандай, мына түпкү тамырлуу эл экенибизди, каяктан чыкканыбызды, эмне болуп өнүккөнүбүздү, өзөгүбүздү ааламга дүңгүрөтө 62 өлкөгө ушул асман тиреген ак калпактай, ак мөңгүдөй болгон пейлибиз менен өзүбүздү көрсөтүп алдык. Кудай буйрса, өнөрлүү экенибизди, каада салттуу, түпкү тамырлуу экенибизди. Эми жигиттер, ушул түпкү тамырыбызды жоготуп ийип, биз өлкө болбой калдык деген өлкөлөр ар бир эмеспи дүйнөдө. Туурабы? Ошондуктан мына көчмөндөр ат үстүндө кылкылдаган жана малын айдап, жылкысын жайып келе жаткан элестетип бир жакшынакай көз алдыбызга алып, ушул Кыргыздын улуттук ат оюну Көкбөрү деп Айбек, мына Темир, мына Нурбек үчөөңүздөр ушул көчмөндөр оюндарында Кыргызстан курама командасында жакшы салымыңыздарды коштуңуздар. Эми Эгемен Казак Республикасынын курама командасы менен беттешүүдө мына Жумурай журт өзү күбө ойногонуңуздарды, ошол жерде салым арстанды ойготуп алып, жан дүйнө баягы оозун ачса жүрөгү көрүнөт деп бир Кыргызда жакшы кеп бар эмеспи? Ошондо ушул дүйнө дүңгүрөп Кыргызстан, кыргыз өлкө ушул ат үстүндө жүргөн ата баба, бала бакырабыз менен Көкбөрү оюну кандай болот болду экен деп. Ошол кезде Кудайдын көзү түз экен. Мына жакшы оюн, мына жакшы салым. Анан Кыргызстанда ушул ат оюндарынын бири, эң кымбат оюндарынын бири
көкбөрү болуп эсептелет го деп ойлойм. Кандай дейсиңер жигиттер? Мен жеке оюм боюнча эмне үчүн кымбат? Анткени кыргыздын көкбөрүгө машыккан аттары кымбат болот. Эң биринчиден көкбөрүгө машыккан аттар кымбаттан тышкары, анын үстүндө балдар дагы оңой турбайт. Команда алып жүрүш үчүн атты да балдарды да бирдей алып жүрүш керек. Эгерде салыштырмалуу футболго алсак, футболго баланы таптайт дагы, баланы кийинтет, болду. Көкбөрдө атты да таптайт, баланы да таптайт. Атты да багат, баланы да багат. Атты да жүктөп бир жака алып барасың, баланы да жүктөп бир жака алып барасың. Ошону менен кымбат болот. Эми шекериң оозуңда. Темирлан, сен айтып атасың мына. Мисалы, азыр төртөөбүз бир команда болуп Кыргызстандын бир булуң бурчунда бир бычакка саптуу бир агаларыбыз той берип калса, мисалы, 4 атты жүктөп барыш уна бирби? 4 аттын барганда жайгашкан жери экиби? 4 аттын ичип жеген чөбү, жеми, суусу үчпү? Анын үстүндө төртөөбүздүн баскан турганыбыз 4, 5. Андан тышкары биз деген үйгө көрөнгө ташташыбыз керек да. Бала бакыра оокат кылыш керек. Мал жан деген бар, айыл апа деген бар. Үйдөгү көрөнгөнү камсыздаш керек. Мына ушунун баары келип эле эң кымбат оюндарынын бири десе жаңылыштуу болбойбуз да. Эми сөз кезеги мындай, Темирлан. Ушул казактын командасы менен көчмөндөрдө ойногондо чу дегенде эле Манас Ниязов өзүңүздөрдүн кесиптешиңер. Жанагы казактын Лазер деген көкбөрүчүсүн келип каккан кезде катуу эле травма албадыбы? Эми ушул ыкма көкбөрү федерациясында ушул негизи ушул комбинация ушул жасаганы Манас Ниязов кыргыздын аты уулу. Кандай деп ойлойсуңар ошону? Мисалы, эмне себептен бул суроону берип атам мен? Анткени азыр мына айыл жергелерине барып көкбөрү ойноп, тайгазанга ойноп калсак, ушундай келип каккан кезде айтасың да, иним токто, сен могу какканың туура эмес тигибу десек, бизге сөз кайтарат да инилерибиз да. Мына улуу көчмөндөр элинде оюнда, көчмөндөр оюнунда деле ушундай болбодубу дегенде биз жооп берип атабыз. Азыр мисалы кийинки муун курч да, өзүбүздүн балдарыбыз ойноп калды мына. Айтып атабыз, сен бир тууганым андай кылбагың. Анткени ошол эки жасаган иши менен, колуң менен жасадыңбы, мойнуң менен тарт дегендей, мына башка арбитрдин өзүнүн чечими боюнча кара мамыга чыкты. Туурабы? Туура. Бирок жалпы жону менен ушул эки каккан ыкмасын кандай деп ойлойсуңар дейм да. Айырдан ат башын бербей кетиптир. Ооз бербей кетти. Ал антип барып, антип аны койдурайын, тигинтен минтегинден ниети жок болчу экен. Болгону ушу бизде көкбөрдө атайын бир ыкма бар. Ой, ыкма эмес неме? Правила да. Барганда эрежеси боюнча 2 метр калганда, 5 метр калганда одун тартпаган. 2 метрден гана соккон болот. Бул ушул баратканда просто атына немете албай калды да, баш боло албай калды. Бул 5 метрге калган кезде тартайын десе, ошол ат табына келип сууп калган кезде да жиндеп кеткен да, ошол ойдон барып туруп коюп калган. Атак ал ыкма жок болчу. Ал кокустан болуп кеткен. Аттын башы катуу болуп калды, ошол эле болуп калды. Кыргыздын улуттук ат оюну көкбөрүгө канча жаштан баштап чоң оюндарга түшө баштаса болот деп ойлойсуңар да? Канча жаштан баштап? Эми баягы 18ден бели катыган дейт. Же болбосо мисалы илгеркидей Манастын үчүлтегинде мисалы бели катып
12-синде тоону томкоруп турса деле түшө берсе болобу? Кандай деп ойлойсуңар да? Ар бир баланын өзүнүн биринчиден көңүлү болсо, ат менен аттын кулагы менен тең ойнойм десе, ал жашка деле карабайт. Эми биринчиден атка киришиш керек. 12-де болобу, 18-де болобу, 20-да болобу. Аттын үстүндө тың отурса, атты жакшылап сыйлап минип, аттын жанында постоянно жүрүп, ушул ака өзүнүн көңүлү керек биринчиден. Ошол көңүлү менен жашына карабайт деп ойлойм мен. Демек бул деген жашка деле карабайт экен да. Браво. Жыйырма биринде финалдык оюнду ойногондон кийин канча күнгө чейин өзүңөргө мындай келгенге өзүңөрдүн дене баш оорубай, булчумет өзүнө келип, акыл кайра ордуна бир толукталыш үчүн канча күн керек деп ойлойсуңар да? Ал эми оюн убагында мына үчөөбүз курама командада чогуу болдук да. Курама командада болгондон кийин бир команда болдук. Кыргызстандын желегин желбиретебиз деп. Анан үчөөбүз командадан кайра үчөөбүз 3 жак ойнойбуз. Ооба. Сиз айткандай финалдан жолугуп калабыз, тиги болуп калабыз. А жерден эми оюн учурунда ал ошо оюнда калат. Мындай чыккандан кийин баягы сиз айткандай денебиз деле оорубайт, кайра кучакташып, жөбөшүп башташканда ошондо биздин денебиз жакшы болуп, аягып, жүрөгүбүз тазарып калса эле ошо оорубай калган ошол да. Анткени ала тоодой бийик бол, кыргыздын белиндей кенен бол деген ушул да, туурабы? Ал оюн учурунда да. Ал оюн деген оюн. Оюн учурунда. Анан кийин оюндан чыгып алып, сен мени сүзүп кеттиң элең, сен мени минтип кеттиң элең десек, ал туура эмес да. Мен жеке оюм ошондой. Ал адамдын пастыгы болуп калат да. Ал адамдын пастыгы болуп калат. Оюн учурунда боло турган иш да. Мисалы, булар Темирлан мени утуп атса, мен барып муну кантип кармабайм, муну кантип койбойм. Сен мени утуп атсам, бул мени кантип койбойт. Сен Нурбек дегендей. Эми ал оюн ичинде боло турган нерселер да. Спорт учуру, оюн учурунда. Мисалы Айбек, сен өзүң негизи бул Тайгазанда коргоочу, чабуулчу, Тайгазанга улак ташыган оюнчусу өзүнчө, туурабы? Жекме-жеке. Жекеме-жеке ортодогу улакчысы, көкпөрүүчүсү өзүнчө болот да. Сен өзүң Кыргыздын атуул көкпөрүүчүсү катары мына Кыргызстандын желегин кыйла жогору бир желбиретип келе жаткан жигиттердин бирисиң да. Сага ушул ыкмалардан кайсынысы жакыныраак деп ойлойсуң? Өзүң ойлоп көрчү бир мындай. Мен жеке оюм эми улактырып жүргөндөн кийин мага баардыгы эле жакын. Эми ошол ыкмадан мисалы баары бирдей эмес да, 5 кол тең эмес дегендей. Мисалы Кайсынысын более способныйсың? Кайсынысың көбүрөөк ыңгайлаштырып бир жакыныраак болот да? Азыркы учурда коргоочу болуп жүрөм. Мына Азыркы учурда мына 34кө карап калдык. Кулагы сүйүнсүн. Сиз айткандай жашка карабайт деп жана айтып кетпедимби? Убакыт өткөн сайын коргоочу болуп калат экенбиз. жаш өткөн сайын. Тажрыйба келген сайын бул коргоочу болосуң да. Эмнеге деген коргоочунун жумушу эң оор. Эң оор жумуш бул биздин азыр көкбөрүдө. Мына 40тан жогору бизде ушинтип мына Кыргызстанда азыр 40тан жогору өзүбүздүн телетең туш 40тан жогору агаларыбыз ушундай бөлүп ойногон кезде кумарлары жазылып ушинтип. Анан баары эле коргоочу да. Баары эле коргоочу. Мен өзүңөр айтып атпайсыңарбы? Жыл өткөн сайын коргоочу болуп калат экенсиң депчи. Жерден алганы анча-мынча бир мындай эп келгени, дагы сындан кетпегени бир жерден көтөрбөсө, калганын баары эле коргоочу болуп калат экен да. Анан экиден шыйрактан кармап, мындай теке чоң болуп калса, чогуу казанга ыргытышып, сонун бир чер жарышып атат да. Ошондуктан мен силерге кошулам да. Ушул бара жаш деген карабайт. Жана бирөөлөр айткандай, окумуштуу айткандай, жашыбыз убакыт өтүп атпайбы атаганат дейт. Убакыт ошол эле угунда турат. Сен өзүң карып өтүп атасың дегендей да. Эми Нурбек, негизи ушул Тайгазанда эң оор ыкмалар кайсы деп ойлойсуң? Эң оор ыкма бирден Тайгазан боюнча
эме го эң оору жекме-жек чыкканда. Жекеме-жек. Жекме-жек. Ошол жекме-жек атың жакшы болуп эметсе жакшы. Жекме-жекке атың начарыраак болсо кыйыныраак да, оор. Жекме-жек алгандан кийин дагы ошо жекме-жек ат менен апарып казанга салышың керек, ыргытышың керек. Ошо көбүрөөк эме талап кылат да. Көбүрөөк эмгек, көбүрөөк күч дагы, каруу да керек. Каруу. Көбүрөөк эме ошого кетет да. Анан ал ортодон алып чыкканда коргоочулар, биз коргоочу, ошолор ага жол ачып беришибиз керек. Ал ошол жол ачып бербесек ал да жете албайт казанга. Ошо жол ачып берсек тиги кетип барып салат казанга. Ошол эң оору. Эң оор. Көчмөндөрдө жигиттер ошол эле айтылуу эгемен казак боордошубуздун жанагы лазер деген тулпары мына түпкү тамыры кыргыздыкы, өзөгү кыргыздыкы. Ушул кайсы командада ойноп жүргөн ат эле лазер? Азыркы Кожомкул деп кийин эметти го, Рассвет. Ошондо ойноп жүргөн ат болчу убагында. Убагында бул лазерди ким минип ойночу эле? Лазер же Эсиңерде барбы? Ындысбек Боконбаев, капитан команда. Ындысбек Боконбаев. Ошол Тартип деген, ошол чоңойткон өзүнүн аты, мен ошол айылдан, ал жезден болот. Өзү кулунан баккан, чоңойткон ошол атты. Өзү ушул көкбөргө машыктырган, ошол атты таптаган, ошол атты көкбөргө көндүргөн ошол киши. Демек, Ындысбек ошол саткан кезде ушул көчмөндөр ойдо жок кез болчу да. Темир туурабы? Мен калп айтпасам, бул ат 2001 же болбосо 2002 жылы сатылган. Болжол менен. Болжол менен канча асый болуп калды бул лазерге? Асый 18-19 асыйга келип калды. 18-19 асый. Мүмкүн 17 асый ушу тегерек да. Мен билишимче. Ортого ойной турган аттар арбын мисалы, Темирлан. Айтчы өзүң, Темир. Мисалы эле ошол Байтур. Мына ошол эле айтылуу Ахиллес. Мына БТР Кабалан командасында. Эмне деген? Мына ошол эле Япончик. Дагы кайсылар бар? Месси бар ортого тура турган. Евро бар. Биздин командада генерал деген ат. Генерал мына жакшы чыгып келатат буюрса. Жакшы. Мына дагы аттар көп, бирок жаңы үйрөнүп толук немеси тажрыйбасы келе элек да. Эми баягы кыргызда айтат да Темир. Жылдызы жаналек депчи. Жылдызы жаналек аттар. Эми мен санаган мына 7-нин бири Кыдыр деген бул жылдызы жанып калган аттар да. Төбөсү көккө көрүнүп кыргыз кылып калган, кыргыздын уулдарын, аттарын чыгарып калган тулпарлардын бири деп ойлойм да. Улуттук ат майдан Ак Кулада. Өзүңүздөр кабардар болдуңар. Негизи эле 9, 10 же 11 команда болчу да. Туурабы? Заявкасы менен. Эми быйыл Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бизде 16 команда болду. Бул деген кыргыз улуттук ат оюндарынын өсүшү да. Көкбөрүчүлөрдүн өсүшү, көкбөрү тарткан улакчылардын өсүшү. Ар бир аймактан, мисалы Нарындан 2 команда келди мисалы. Ошол эле мисалы Кара Балта, Сокулук десек, ошактан 3 команда келип отурат. Эми мунун баары деген көкбөрүнүн өсүшү да чынбы? Бул Тайказан кайдан жаралды деген чоң маселе бар да. Муну деген биздин балдарыбыз билиши керек. Кийинки муун билиш керек да, бул көкбөрү кайдан чыккан. Анткени Барданке мылтык илгери атам заманда тоо жамынган коктоголот боз үй тигип көчмөн эл болуп жүргөндө Барданке деген мылтык ар бир эле үй бүлөдө болгон эмес да атаганы. Туурабы? Жа мисалы эч кимде болгон эмес. Анан курал эмне болгон? Чокмор болгон. Анан малга, жанга кол салганда бөрү баласы ит болбой эмне кылып алчу элек? Анан аттын мыктылыгы, атты атайын таптап, ошол бөрүнүн жанагы ийинин жаткан жатышын, ошол конгон конушун изилдеп олтуруп, анан коктоголот аралап чокмор менен чаап өлтүрүп,
ошол жерден эңип алып туруп анан канчагага басып, анан ошондон жулмалап оюн отуруп анан улакка айландырган, чынбы? Бул негизи атадан айтылып келе жаткан кеп эмеспи, туурабы? Биз азыркы доордо жер улакты унутпай келе жатабыз, чынбы? Жер улак деген тайгазанга караганда ар бир баланын жан дүйнөсүнө жакыныраакпы? Тайгазан эми кийин жаралган соң кичине мындай өөн учурап калат да. Келгилечи андан көрө бир жакшы маараке той болуп калса, жер улак эле кылалычы, жер улак ойнойлу деген, туурабы? Эми ушул жер улак тууралуу бир кеп салсаңар. Жер улак тууралуу айтсак, эми жер улакка казанга ар бир баланын эле шык керек да. Шыгы керек. Аяққа команда керек. 12 баладан туруш керек ар бир команда. Жер улакта да. Жок. Казанда. Анан кийин жер улакка деген мына азыр айыл болуп кеттик. Ооба. Аяққа 3төн, мисалы үчөөбүз бар, бир айылдын баласы болуп барып чаба берсек болот. Ал тойго. Анын себеби элге улак көкбөрү тарасын деген да бир эме го дейм ушу. Ар бир айылдан бала чыксын, ойносун деп. Анан команда да кылбай калдык азыр. Команда кылса үчөөбүз чогулуп барып күчтүү болуп алат экенбиз. Же башка үчөө чогулуп келип дагы күчтөнүп алат экен. Анан ушу жер улактын кызыгы ошол го деп ойлойм. Айылдан дагы жаш балдар чыксын, ойносун. Алар да ойноп, ат үстүндө да ойноп келип, ушу ипподромго келип, Аккул ат майданына келип дагы ушу байкелерине окшоп, инилерине окшоп дагы бир өнөр тартыласын. Өнөрүн күчөтүп алса деген оюбуз бар да. Эми Нурбек айтчы, мисалы. Сен ушул көкбөрү ат үстүндө көкбөрү ойноп жүргөнүңө канча жыл болду? Ойноп жүргөнүбүзгө ушу көп эле жыл болду окшойт. Канча жыл болуп калды деле эсептеп деле. Бала кезинде эле ойнодум. Эс тартканыңан баштап. Эс тартканда эс тартып кичине эме чоңоюп, ушу эме болуп калгандан баштап эле кичине каруу кирип, кичине атка тыгынып калган баштап, эстен баштап эле ойноп келатабыз. Бөрүлүнүн түпкү тамырында жакшы көкбөрүчү болуп келе жаттыңар мына Айбек, мына Нурбек. Бөрүлүү деген далай команданын мизин кайтарган бөрүлүү да бул. Туура айтамбы? Мен жаңылбасам керек. Анткени түпкү тамырынан билем да мен. Өзүмдүн билишимче, көрүшүмчө. Бөрүлүү десе үрөйү түшөт да, мисалы, бай өңдү көргөндө 100 таят дегендей. Мен ушул 25-28 жашымда ушул бөрүлүү деп силерди тааныгам да ошондо. Ошондо тамашалап, мен бөрүлүү деп тартып калган учурлар болгондо, биз бөрүлүү деп. Эми ушул бөрүлүү тууралуу бир кеп салып кетсеңер. Анткени курама команда, көчмөндөр ошого алып барган бөрүлүү. Туура айтамбы? Туура. Анан кыргызда, мисалы, мындай деген көп суроо кетет да. Бул бөрүлүү байке бир айылдын балдары турбайбы? Дейт да. Мен эми сырттан билгеним, ооба бир айылдын балдары. Болгондо да бул бөрүлүү бир атанын балдары экен деп тамашалап койчумун да. Эми мына Кудай буйрса элге ушундай көп суроо жаратат да. Бөрүлүү бир айылбы, бир атанын балдарыбы дегендей. Ушул бөрүлүү тууралуу канчанчы жылы бөрүлүү болуп, эмне себептен болуп калды бир элге бир кеңири айтып койсоңуздар. Бөрүлүүнүн түзүлүшүнө Кубатов Касымбек байкебиз ошол армап келатат. Чогулганда 89-жылы чогулткан. Эң биринчи бөрүлүү 89-жылы куралган да. Ага чейин айылда бөрүлүү деген айылыбыз бар, чакан айылыбыз. 40 түтүн азыр Кудай буйрса, Кудайдын кулаы сүйсүн бир. Кеңейип атасыңар. Чоңоюп калдык, 50ге жетип калдык. Ой, бара келди. Ошол. Ошо Кубатов Каныбек байкебизге, Касымбек байкебизге чоң рахмат. Ушунча жылдан бери эмгеги күчтүү. Ушунча жылдан бери канча балдарды алмаштырдык, айылдан эле. Айылыбыздан эң биринчиден убагында жаңы 89-жылы чогулган жылы Саратан деген Калмурза байкебиз капитан болгон. Ооба. Андан кийин Умат деген байкебиз бар, ал капитан болду.
Андан кийин Эмир Бекбердинов деген капитан болду. Андан кийин Назым мен келатам капитан болуп. Бөрлү командасынын капитаны. Ошол эми аттарыбыз ошол жерден багабыз, ошо аттарыбыздын тегерегинде эле жүрөбүз. Аттар бир жерде багылабы? Аттар бир жерде. Бир сарайда. Аны Кантемир деген малабыз багат. Ошо түптөлгөндөн бери карап келатат. Кантемир. Ушул күнгө чейин. Демек бул бөрүлүү 89-жылдан бери ошол 40 түтүн айыл бөрүлүү деген айылдан чыгып, азыркыга чейин Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ошондо 5 жетекчи кармап келаткан экен да баш аягы. Жетекчиси бир эле. Жетекчиси бир эле, бирок капитаны 5 капитан. Баягы ошол жылдан бери келатабыз да чогулуп. Анан баягы убакыт өткөн сайын баягы пенсияга деп коебуз. Ооба, пенсияга узат. карлык эле түбөлүк эчтеке жок дегендей. Албайт экенсиң да. Азагында ошо 5-чиси болуп келатабыз. Баракелде. Эфир аркылуу Касымбек байкеге чоң рахматымды айтып кетейин. Ушунча жылдан бери кармап келди, эмге күчтүү кишини. Анан шекериң оозуңда Айбек, бул Касымбек байке кармаганы менен бул ынтымактын аркасы дагы да. Бул анткени бир айыл деген ошол эки ынтымак бар жерде ырыс токтойт деп айтылган. Силер ошол ынтымакты туу тутканыңардан келтасыңар да бул. Улам-улам. Утулуп да көрдүк. Албетте. Утулуп да келдик. Анан бөрлүү десе эле сразу утуп алганын үстүнөн антип айтыштан алысмын. Анан кыйналган да учурлар болду. Утулуп да келдик, алыс жакка барып да утулуп келдик, жакын жерден да утулуп. Жөө жүрдүк, ачка жүрдүк, ток жүрдүк дегендей, ушунун баарына чыдап келаткан ушул киши. Анан 6 жыл чемпион болдук Кыргызстандан. Кыргызстанга 6 жылкы чемпион болдук, Кудай буйрса. Ошонун арасында ойноп келаткан биздин айылдын балдары. 40 түтүндүн балдары. Баракелди. Дагы эми Кудай буйрса бийик ашуулар алды да. Кудай буйрса. Да, жаштар чоңоюп келатат. Балдар муун чоңоюп келатат. Толуктоочулар чоңоюп келатат дегендей. Сиз айткандай өзүбүздүн балдарыбыз келатат буйрса. Кудай буйрса, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бул негизи ушундай экен да бул турмуш. Бири кетсе, бири келип кетчүнү жакшы бир узатып угу менен келчүнү жакшы тозуп алыш. Бул тиричиликтин парызы турбайбы атагынан. Эң сонун. Темир эми өзүң мына мен билгени көп командада ойнодуң. Мен билгени МВД Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин командасында ойнодуң. Сокулук командасында ойнодуң. Контракт менен далай командада ойнодуң. Эми өзүң азыр мисалы ошол Сары Өзөн бетегели чүй жергесинде өзүңдүн оюң мына келе жаткан Кудай буйрса Манас оюндары келатат деп имиш Кыргызстанда кеп айтылып атат мисалы. Өзүң бир команда курсамбы, же бир мындай менин оюм бар эле ушул улуттук ат оюн боюнча, Көкбөрү тууралуу, Көкбөрү боюнча деген максаттарың болсо, бир эл менен бөлүшүп кетсең эң сонун болор эле да. Эми менин оюм кандай? Бул улуу Манас, Айкөл Манастын оюндары өтсө, биздин эң биринчи жайлоодо өтсө деген ойда. Чоң тегерек бир көл жээги көк чөптүн үстүндө өтсө, ушул сонун болмок да. Көп эл чогулат эле, көп боз үй тигилет эле, көп оюнзок болот эле. Андан кийинки эле ой максат командалар көбүрөөк барып катышса, чет мамлекеттен дагы келип кошулса, ошол эле бир тууган казактарыбыз келсе, ошо тегерек четте эми алыстагылар сурабайбыз, тегерек четтеги мамлекеттер келип кошулуп, ошол эле Өзбекстан, ошол эле Тажикстан, Кытай ушулар келип кошулуп ойноп неметсе жакшы болот эле, кызыктуураак болот эле. Атаандаштык болбой, өсүш болбойт дегендей. Жок, эми атаандаш болбосо болбойт да. Той канчалык көп киши болсо ошончолук кызыктуу болот го дейм. Ошончолук команда көп. Элге да тарайт эле биздин оюн зоокторубуз. Эл көрөт эле бизди, биздин жайлоолорубузду көрөт эле. Көп киши Бишкекти көргөнү менен биздин жайлоолорду көрө элек да. Анан биякта Сусамбыр жайлообуз бар. Анан бияка келсек Эгеттин жайлоосу бар.
Андан нары барсак көлдүн сырты бар. Каркыра, көк жайык. Ошол эмне деген жайлоолор. Ошонун баарын Соңкөл бар. Бирөөсүндө болсо да, бирөөсүндө өткөрсө, жайлоосун көрсө элдер. Биздин өзүңөр айткандай жанакындай мурунку жашообузду көрөт эле, салтыбызды көрөт эле, оюн зоокторубузду көрөт эле. Ошол оюм ушундай жайлоодо өтсө деген. Буюрса, ой максат тилек ишке ашса экен ата канат. Башканы коюп Манасты айт деген бир жакшы кеп бар да Кыргызда. Манасты айтуу, тили чыккан бала Манас айтып, Кыргызды аны менен дагы мисалы Элге таанытып атабыз. Элге таанытып, Манастын үчүлтиги мына мисалы бүткүл дүйнө ЮНЕСКО уюмуна кирди, Кудай буюрса. Боз үй, шырдак, ала кийиз, кол жасалгасы. Мына Кудай буюрса эми Кыргыздын улуттук ат оюндарын дагы киргизип ЮНЕСКОга ааламга таанытып алсак деген чоң иш алкагында өлкө, Кудай буюрса. Кудай буйруп болуп кетсин ошол. Добуреки Казан оюнунда бир ыкма бар да, Нурбек. Азыр Көкбөрү Федерациясы боюнча башкы калыстары тобу менен чечилип, бир жакшы ыкма эске түшөт да. Эгерде улакты такымга басып алса, аны бөктөргөнгө болбойт деп, мына жакында коюлду, туурабы? Бөктөрө тартканга. Мурдагы оюндарда ал жок болчу да, чынбы? Арта тартканга да. Арта тарткан. Болчу ал. Бар болчу да. Правилада бар белеби? Жок, правилада бар жок болчу да, бирок ошентип колдончу улакчылар. Болбойт деп. Жок, болчу мурун. Азыр болбойт. Азыр болбойт. Болбойт. Мына ушуреки бөктөрө тарткан бир 2 жыл болуп калды го дейм, мен билишимче. Былтырдан баштап. Былтырдан баштаппы? Былтырдан баштап болду. Анткени улак такымда басылып турса, бөктөрө тартканда мисалы көкбөрүчү кулап атпайбы, жыгылып атат, үзөңгүгө буту калып атат. Оодарып кетип атпайбы? Оодарып кетип атпайбы? Мындай караганда оодарып эле кетип атпайбы? Ошондуктан ушул ыкманы киргизгенине силер кандай оюңар? Туура эле болдубу? Оюбуз туура эле ага эле. Эми мисалы үчүн балдар баарыбыз эле мына бири-бирибизди жакшы таанышпыз. Мен эле мисалы үчүн Айбекти келип бар жагынан кармап жыгып кетсем, бул аттын арасынан аттын туя тийип кетеби же үзөңгө бут илинип калабы, кандай болот? Артында келаткан жанагы дүбүрт аттар тебелеп кетеби? Бул ыкма жакшы эле киргизди, жакшы эле болот. Силердин оюңарча бул эң туура киргизилген. Туура, абдан туура. Эми мына айыл жергесинде ойноп аткан кезде мына ушул ыкманы биз айтышыбыз керек. Өсүп келаткан биздин кийинки муун көкбөрүчүлөргөчү басып алган улакта мисалы бөктөрбөгүн депчи. Эгерде басылбаган улак болсо бөктөрөсүңбү, алып ыргытып улакты айрыйсыңбы, жулуп аласыңбы, ал сенин өз эркиң. Бирок ушул күчүң жетип турса, жер улак менен тиги бул казандыкы экөө бөлүп болуп атпайбы эмесичи. Казанда 4төн ат чыгат. Кичирээк жерде. Деме көп болот да аттар бири-бирине. Согуштун бири-бирине карма-каршы мындай көбүрөөк эме болот. Айыл жергесинде кенен жерде 3төн бала. Мындай кармаганга деле тиги өзүң эме бербейсиң да. Тиге деле жер улакта мындай эме болбойт да. Возможность болот. Карматканга деле мындай шарт түзүлбөй калат да, туурабы? Түзүлбөй калат. Бул Казан оюнда кичирээк жер, анан 4төн ат чыгып, ошо көбүрөөк эме болуп калат да мындай. Кичирээк жерде. Ошол жана бөктөргөнгө көп ыкма келип калат да, көбүрөөк келип калып анан бөктөрүп салып атышпайбы? Анан эми мындай болуп атпайбы, Нурбек? Тайказанда мисалы такымдагыны бөктөргөнгө болбойт. Демек жер улакта деле ошол да. Жер улакта болот. Жер улакта болобу? Мына көрдүңөр айырмасы кандай болчу? Жер улакта, силер түшүнсөңөр, жер улакта правила жок. Эчтеке жазылган эмес. Эреже жок. Эреже жок. Болгон эреже жыгылсак токтойбуз деген эреже бар. Ооба, албетте. Ал милдеттүү түрдө. 3 чыгып, 6 чыгып атпайбы? Тиги командадан 3, бияктан 3. Албетте. Ошо 6 бала өздөрү сүйлөшүп алат. Кандай кылабыз эмне? Жыгылсаң, мен жыгылып калсам улак менен тигилерди токтойбу? Же болбосо алар жыгылып калса биз токтойлук деп 3 кетип барат, өздөрү чечип алат. Бөлөк эреже жок.
башка бир гана эреже улак менен кошо жыгылды, улак дароо токтойт. Ат үстүнө минет, аман эсен бата тилейт, кайра чапты. Демек, тай казанда бөктөргөн болбойт, жер улакта болот. Өзүң билесиң, сүйлөшүп аласың, туурабы? Мына мисалы бизден кийинки өсүп келе жаткан муундарга мына эми маалым болду да. Туурабы? Ооба. Мына эми билишет. Мына ушундай айтылуу Бөрүлү, мына ошол айтылуу Нурбек, ошол айтылуу Айбек, ошол айтылуу Темир өзү келип мына маегинде уктук элек. Момундай федерациядан коюлган эрежени уктук элек деп, мына эми кийинки муун мына ушундай оюндарга ойногон кезде мына биргелешип, мындай акылдашып ойнойт, Кудай буйрса. Бир сунушум бар эле да, ошо эфирге чыккан кезде колдонуп суранып кетет элем да федерациянын жетекчилеринен. Мисалы айыл жергесинде көп эрежелерди билбей атышат, көп нерселерди түшүнбөй атышат. Анан кийин өткөндө сиз айткандай манас мынтип уруп кетпей деле болот турбайбы деген сөздөр асайык болуш үчүн эрежелерди тактап интернет баракчасына, Көкбөрүнүн сайтына чыгарып койсоңуздар, айыл жергесинде азыр Кудай буйрса мына ар бир экинчи адамда интернет бар болуш керек. Ошондой той болобу, же мелдеш болобу, же дагы бир оюн зоок болобу, ошол жерден так. Анан кийин бул балдардын өсүшүнө да жакшы болот эле да. Ошол федерациянын сайтында Көкбөрүн эрежесин чыгарып койсо, Так. Жанагы жаңы киргизилген эрежелер менен. Мисалы, мурунтан ойноп келаткан балдар уже билип калды да. Кайсы эреже кандай экен. Жаш келаткан муундар көп түшүнө элек аны. Анан бая тиякта тигиндей болбоду эле, биякта мындай болбоду эле деген менен кетип атат. Эми адам жаңылат. Бирок эгерде ошону такма-так чыгарып койсо, Көкбөрүн сайтына элге жетет эле да. Туура айтасың. Талап койгон жакшы, талап. Мына Кудай буйрса, Көкбөрү федерациясынын башкарып келе жаткан биздин Кыргыздын атуул мырзаларына суранып, Кудай буйрса ошону коюп койсо, эң сонун болот эле да. Ар бир бала өзүнүн жасап аткан ишин мыкты билгени жакшы да. Анткени биз эле күнүгө айта бербейбиз, биз эле күнүгө ошол жерде жүрө бербейбиз дегендей. Мисалы оюн болуп калса билгени бар, билбегени бар, туура эмес айтканы бар, туура айтканы бар дегендей. Андан көрө эрежени коюп, ошону менен өздөштүрүп кеткени дурус деп ойлойбуз да. Эми урматтуу жигиттер, кылчайбай жоого аттанган Кыргыздын атуулдары аманбы деген кеп бар да. Башымда менин аппак болгон калпагым, жаандан жашынчу калканым. Кыргызстанга ниети узук кыргызга чыга турган болсоң душманың, ташка чаап чыгарамын талпагым деген атуулдар мына кыргыз. Мына кырса түгөнгүс кыргыз. Аалам ушундай кең болсо дагы бир аттын кенедей бир көздөй кашкасы бар ааламда. Бул кыргыз. Ошол кашка аттын кашкасындай таанымал эмес эле ааламга көчмөндөрдөн кийин Кудай буйрса ыйман, акыл, көтөрүмдүү, сабырдуулук, кеңпейилдик жагыбыздан аттын өзүндөй эле таанылган кыргыз десем мен жаңылбайм да. Ошондуктан жигиттер, мен силерге каалоо тилегим. Ушул Кыргыздын атуул чылбырды кармап тизгинди. Ат үстүндө эр токумга тизгинди тээп туруп отурган кезде Кыргыздын тарыхы колунда деп коет да. Ат үстүндө мин жүргөн соң бийик бол деп айтат Кыргызда. Анткени мен бүгүн ат минип тулпарым чакчаңдап турган кезде тааныбай калсам бир күндүкмүн деген сөз бар да. Мен силерге айтаарым, каалоо тилегим, мына алды уулдарды, алды кымбат кыздарды тарбиялап келатасыңар. Атаны кадырлап, кастарлап, төрдө багып келатасыңар. Анткени карылыкты бул жалган дүйнөдө карлыгымды бышыктап келатам деген Кыргыздын атуулдары деп билем сиздерди. Силердин аркаңардан келе жаткан муун, атадан балага өтүп келе жаткан, ай бул Нурбектин айтылуу кулундары турбайбы? Бул айтылуу Бөрүлү Айбектин тукумдары турбайбы?
ой бул темирден бышык айтылуу темирдин урпактары турбайбы деген эмгегиңер уза болой берсин. Эмгек талаада калбайт дегендей, муунда муунга өтө берсин. Үйдө, үй бүлөңүздөрдө ызгаар чилде болсо дагы жай саратандай күн тийип турса экен деген тилек. Ата эне кашта бала бакыра ойноп тайгулунча эли журт, кошуна кулоң, айыл апа, жора жолдош, кайын журт деген бар. Ошондуктан ааламда эр азаматтын ичинде эр токумду ат батат дейт. Керек болсо кыргыздын кулундарынын ичинде бүтүндөй аалам баткан жигиттерден болушуңузга тилектешпиз. Ат үстүндө аман болгула, эсен болгула, бийик болгула. Жолуңар шыдыр болсун. Бар болуңуздар. Сизге да чоң рахмат. Ушинтип бүгүн эфирге чыгып маек курганыңызга. Ушу ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат. Каналыңар өркүндөп өсө берсин. Рахмат, чоң рахмат. Айтканыңар келсин. Мына урматтуу, кадырлуу Манас жаңырыгы сүйөрмандары, көрүүчүлөрү, бүгүнкү көрсөтүүбүз Кудай буйурса сапары карпар атат. Эмки көрсөтүүбүздө Кудай буйурса биз кыргыз ат жабдыгы, эр токуму, көкбөрүчүлөрдүн такымынан тайбай турган көкбөрү эр токуму тууралуу маекке чейин сак саламатта болуңуздар.